отурган жашоосу оңолгусу келген адам эки нерсе кылбасын дейт. Ошонун бирөөсү бүгүн эмне кылып аткан, аны эртең эмне кыларын эч ким айтпасын деген. Бизнес идеяңдын баарын, жашооңду эртең эмне кылсам деп атасың, ошону бирөөнү да айтпаш керек. Керек болсо аялыңды жакшы көрөрүңдү, бала ушундай бир бизнестен баланча пайда тапканыңды, дагы бир немелериңди, үй бүлөңдү бактылуу жашап атканыңды, телевизор алганыңды, холодильник алганыңды, машина алганыңды эч кимге айтып кереги жок. Такыр айтпагыла бул нерсени. Бир да адам сенин сырыңды билбей эле койсун. Үйүңдүн ичине эмне келип атат, кандай десе, бүттү субхан. Шариятыбызда ошончусундай да, эшиктин алдына келип турасың. Сен жөн үйгө киргизе бербейт. Ой, кел, чай ич деген нерсе ал. Болбойт ал. Ассаламу алейкум анамсан. Кээ бирлер мындай нан ости деген сөз, мындай бир нанды алып кел, алдыңа нанды бер. Ошо остип чыксын, кур кетип калбасын. Ушундай эле нерсе. Бияка кошунанын үйүгө барсаң, эшиктин алдынан ары киргенге акың жок. Акың жок аяктан ары киргенге. Эмне үчүн ал кайдан билесиң эмне болуп атканын? Ошон үчүн бийик дуалдар салынат. Жашооңду субханалла болуш үчүн. Bir sahaba Peygamber'e ilap geldi, o ya Resulallah men takdir gedeyçilikten bu ümmet alba koydum. Dese Peygamber sen dual kurdu odat. Dual jasa. Bayağı dual jasadı. Bir neçe adam Peygamber'e sordu. Jaşo kanday bolup kalsa ya Resulallah jaşo oңолду дейт. Кудайга шүгүр дейт.